Пайгамбарыбызга ар кандай адамдар келчү, бедевиндер, ар кандай адамдар келчү да пайгамбарыбыздан ар кандай суроо сурашчу. Ошо бир адам келип пайгамбарыбыздан сурады: "О Аллахтын элчиси, Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүү адам ким?" деп айтты эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Анфаухум линнас", адамдар үчүн эң көп пайда келтирген адам Алла үчүн эң сүйкүмдүү адам деп айтты. Адамдар үчүн эң сүйкүмдүү, Алла үчүн эң сүйкүмдүү адам адамдарга, элге, журтка, тууган туругуна эң көп пайда келтирген адам эң сүйкүмдүү деп айтты. О Аллахтын элчиси, Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүү амал кайсы деп айтты да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Сурурун tudkhiluhu ala muslim", мусулмандын жүрөгүнө сүйүнүч тартуулоо, мусулмандын жүрөгүнө бир кубаныч тартуулоо Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүү амал деп айтты. Демек, биздин арабызда Алла Таала үчүн эң жакын, эң сүйкүмдүү, эң жакшыбыз элге, журтка эң пайдалуу адам жараткан үчүн эң сүйкүмдүү адам экен. Ал эми эң жакшы амал монтип бизге сүйүнүч тартуулаган адамдар, ошол амал, сүйүнүч тартуулаган амал эң жакшы амал экен. Сүйүнүч тартуулоону кийин пайгамбарыбыз хадисинде бизге чечмелеп бир нече сөз менен чечмеледи. Мен көп жерде, бүгүн бир жерде ушул жогору жакта Калемин чоң ушу мечитинде хутба айтып ошол жерде дагы айтып кеттим. Эң жөнөкөй, эң оңой мусулманга сүйүнүч тартуулообуз бул жылмайуу. Жылмайып койсок эң оңой адамга жүрөгүнө сүйүнүч, бакыт, таттуулукту тартуулайт экенбиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мусулманга кармап жылмайып коюу садака" деп айтты. Жылмайып коюуну силер төмөн амал деп сезбегиле. Мусулман аганды көргөндө жылмайып карагыла деп айтты. Жылмайуу бул адамды эң сулуу, эң кооз кылып туруучу амалдардын бири. 4 тишиңизди көрсөтсөңүз эң сулуу адамсыз. Эң татыктуу адамсыз. Сиз жылмайганга татыктуу адамсыз. Эмне үчүн биз баарыбыз жылмайган адамды жакшы көрөбүз? Ачуусу тез келген, байкы катуу мүнөз адамдарды баарыбыз жаман көрөбүз. Баарыбыз кичпейил жылмайып жүргөн адамдарды жакшы көрөбүз. Эмне үчүн жылмайбайбыз? Келиңиздер бир жылмаялы. Келиңиздер бир жылмаялы. Дагы деле бирөөлөрдүн кабагына кар жаап турат. Мен ушундай көрдүм. Дагы деле кабагына кар жаап турат. Ушул жерде 5-15 мүнөттөн бери сүйлөп атабыз жылмайышты, дагы деле бирөөлөр кабагына кар жаап турат. Жылмайуу бул жашообузду, үй бүлөбүздү, айылыбызды, мамлекетибизги бакытка айландырат, жыгалга айландырат. Келиңиздер ушул амалдардын адамдар үчүн эң, Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүү амал мусулманга сүйүнүч тартуулоо. Жок эле дегенде, болбоду дегенде мусулманды карап жылмайып диктеп соопка ээ бололук. Бири-бирибизге кубаныч тартуулайлык. Арабызда кээ бир адамдар бар. Дагы деле апасын карап жылмай албаган адамдар бар. Дагы деле атасын карап жылмай албаган адамдар бар. Келиңиздер биздин жылмайыбызга атабыз, жылмайыбызга апабыз, жылмайыбызга мондой чоң энелерибиз, чоң аталарыбыз татыктуу. Келиңиздер жашообузду өзгөртөлүк. Өзгөрө турган айда, Рамазан айында жашообузду өзгөртүп, жылмайып баралык үйгө. Бири-бирибизге караганда жылмайып көрүшөлүк. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Сурурун tudkhiluhu ala muslim aw taqti anhu dayna". Же муктаж болгон, ошол бизге пайгамбар чечмелеп атат. Мусулманга кантип сүйүнүч киргизе алабыз? Карызга батып, кыйналып калган адамдын карызын төлөп сүйүнүч киргизди. Курсагы ач болгон адамдарды курсагын моондай кылып тойгозуп сүйүнүч тартуула деп айтты. Монтип озочар уюштуруп койгонубуз, монтип бүтүндөй биздин элибизди бир автосорконго чогултуп, ушул жерде сүйүнүп бирибиз менен жылмайып олтурубуз жүрөгүбүзгө эң чоң сүйүнүч тартуулоолордун бири. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисин улай: "Мусулман агандын
жардамында жүрүү мен үчүн Мадина Мунаввара деген мешіт бар, білесіздер да, мұсылмандардың екінші кыбласы. Мадина Мунавварадагы ушул жерде bir ay boyu etikafka olturudan, etikaf деген сөз ошол жерде bir ay boyu ibadat менен намаз, Куран, зикир, Рамазан, өзгөчө Рамазандын акыркы 10 күндүгүнө этикаф окуу сүннет муаккада. Ошол жерде bir ay boyu etikafта олтуруудан bir мусулмандын кажатын бүтүрүп койсоңуз, bir мусулманга жардам берип койсоңуз, ошоно караганда соогу көбүрөөк болот деп айтты. Bir ay boyu etikafta oturgandın soğuğunu bizge bir Müslümanın hacatını çeşip versek, bir Müslüman'a jardan berip koysak, bir Müslümanın karızını төлep koysak, bir Müslümanın kursağını toygazıp koysak, oşol nerse dedi Peygamberimiz, emne dedi, al jakta bir ay boyu meşitte etikaf kılуудан жакшыраак деп айтты. Peygamberimiz hadisinde bulay, men kaffa gadabahu sadarallahu avratah. Kimde kim açuusun basa bilgen bolsa, açууланбаса, ачуусу келгенде ачуусун баса билген болса, Алла Таала анын көп күнөөлөрүн, көп жамандыктарын жашырып коет деп айтты. Мен каффа кадабагы, барыбыз ачуусу келгенде адам баласы кутурган иттей көздөрү кызарып, могул жерде тамырлары чыгып ушундай болуп турган учуру болот. Ошол учурда ачуусун баса билген, ачуусуну сыртка билгизбей койгон, мен каффа кадабагы, азабыны, ачуусуну баскан адамды Алла Таала эмне деп угада берди? Сенин күнөөлөрүңдү жашырам деди. Барыбыз күнөөкөрбүз. Алла Таала саттар сыфаты менен, жашыруучу сыфаты менен биздин көптөгөн күнөөлөрүбүздү жаап, жашырып жүрөт. Кудай сактасын. Алла Таала бизди бул дүйнөдө күнөөлөрүбүздү жашыргандай, тиги дүйнөдө биздин күнөөлөрүбүздү жашырсын. Пайгамбарыбыз хадисинде булай: "Мен катама гайдан. Kimde kim açuusu gelgende açuusunu sırtqa çıgarбай özünü içinde saktay bilgen bolgon bolsa. Allah Taala başka Kur'an-ı Kerim'de "Kâziminel gayz vel afîne anin nas vallahu yuhibbul muhsinin" dedi. Açuusunu basa bilgenler, sabırdılar, oşol adamlar, jakşı amal kılıuçular, oşol adamlar Allah Taala üçün süykümdүү adamlar деп айтты. Келиңиздер, өз Рамазан айы, бұл тарбиянын айы, өзүбүздүн нафсибизди тарбиялайлык. Ачуубуз келсе, ачуубузду баса билелик. Хадисте Пайгамбарыбыз эмне деди? Мен катама гайдаху лау шаа амдаху. Кимде ким ачуусун баса билген болсо, эгер кааласа, ал ачуусун ошол адамдан чыгарып алмак дейт да. Алла Таала кыямат күнү ошол адамды жүрөгүндө сүйүнүч, бакытка бөлөнгөн абалда тирилтет деп айтты. Сиз бул күнү кээ бир учурда өзүңүздөн жогору адамдар бар. Ачууңуз келет, бирок ачууңузду келтирсеңиз эмне жейсиз? Сизден шеф алчы. Заппы жейсиз, басасыз, аргасызда. Ачууңуз келет, бирок аргасыздан басасыз. Аргасыздан ачууңузду билдирбей жылмайып чиңиз келип турат. Кечирип коесуз деп. Жоқ, ачуусуну келип, ошол ачуусун адамдан чыгарып алганга мүмкүнчүлүгү болуп туруп, өзүнөн көзсүзүрөөк, өзүнөн пасыраак, өзүнөн төмөнүрөөк адамга ачуусуну чыгарбай кечирип койсо, Алла Таала ошону кыямат күнү жүрөгүндө бакыт, сүйүнүч, рыза болгон, Кудай Таалага ыраазы болгон, ал Аллага ыраазы болгон абалда тирилтем деп айтты. Келиңиздер, Рамазан айында ачууларыбызды басалык. Рамазандан кийин дагы ачууларыбызды басып, ачууланбастан мынтип жашап өтөлүк. Хадисте булай Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Жаман кулк мүнөз дейт. Балга уксус кошсоң, балды уксус талкалап жок кылган сыяктуу, кылган жакшы амалдарыңды жаман кулк мүнөз жеп жок кылат" деп айтты. Намаз окушуңуз мүмкүн, зекет беришиңиз мүмкүн, орозо кармашыңыз мүмкүн, бирок кулук мүнөзүңүз начар болгон болсо, орозоңуз текке кетет, намазыңыз текке кетет, зекетиңиз текке кетет, садакаңыз текке кетет, кайрымдуулугуңуз текке кетет. Кулук мүнөзүңүздө оңдуу болсо. Пайгамбарыбыз айтат: "Иннама буисту ли утаммима макаримал ахлак." Мен силерге мыкты адеп ахлакты толтуруу үчүн, теч окусуна чыгаруу үчүн гана жиберилдим деди. Пайгамбардын бизге келишинин максаты бизди күн сайын адам кылып тарбиялоо. Кулк мүнөзүбүздү оңдоо, сабырдуу бол, кайрымдуу бол, мээримдүү бол, ырайымдуу бол. Ибадаттарыбыз, намазыбыз, орозобуз, зекетибиз баары бизди эмне күндүп атат?
Кулк мүнөзүбүздү оңдогон күн деп атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кыямат күнү мага эң жакыныңар кулк мүнөзүңөр мыктыңар деп айтты. Мусулмандардын эң жакшысы ыймандуулары деди. Ыймандуулардын эң жакшысы кулк мүнөзү мыктылары деди. Кулк мүнөзү мыктылардын эң жакшысы үй бүлөсүнө мыкты мамиле кылгандар деп айтты. Бала чакасына, үй бүлөсүнө, күйөөсүнө, аялына мыкты мамиле кылган адамдар Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүү адамдар экен. Келиңиздер, Рамазан айында кулк мүнөзүбүздү өзгөртөлүк, жакшы тарапка өзгөртөлүк. Бири-бирибизге жылуулук тартуулайлык, жылмаюу тартуулайлык, ата-энелерибизге карап жылмаялык, тууган урукка жылмаялык деп айтмакчымын. Алла Таала туткан орозуңуздарды кабыл кылган болсун.